Быйылкы окуу жылы сентябрдын жарымынан башталат. Акыркы коңгуроо 9-июнда болот. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Баткен шаарынын билим берүү бөлүмүнүн башчысынын айтымында чейректер да жылдырылды. Быйылкы окуу жылы мына Билим берүү жана илим министрлигинин 13 августтагы номер 1404/1 буйругунун негизинде 2021-22 окуу жылы 15 сентябрынан башталат. Ошол эле мезгилде быйыл 1 сентябрдан башталыш керек эле. Ошол 1 сентябрдан 15 сентябрга чейин бул кадимкидей эле каникул күнү деп эсептелет да. Ошого байланыштуу быйыл чейректер дагы жылдырылды. Мисалы айта кете турган болсок, биринчи чейрек бүткөндөн кийин биринчи каникул 8 ноябрдан 14 ноябрга чейин болот. Ал эми экинчи чейрек бүткөндөн кийин 1 январдан 10 январга чейин эс алышат балдар. Ошол эле мезгилде 3 чейрек 20 каникулу 21 марттан 27 мартка чейин болот. Ошол мезгилде ошондой эле 4 чейрек 28 марттан башталып 8 июнда бүтөт. Айтайын дегеним, акыркы коңгуроо быйыл 9 июнга белгиленип атат. 9 июн күнү акыркы коңгуроо кагылат. Ошол эле мезгилде азыр ошо министрлер кабинетинен билдирип жатышат. Кийинки окуу жылдары дагы, мындан кийинки окуу жылдары ошол 15 сентябрдан башталат деген. 15 сентябрга жылдырганда бирден бир себеби бул Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүү. Ошол эле мезгилде COVID-19 азыр өзүңүздөр билип атасыздар, көрсөткүчтөр ылдыйлап атат. Бирок ошол эле мезгилде биз билим берүү мекемелери, мектептерде баягы эле ошол бардык эрежелерди сактоо менен да, ошолорду сактап, анан окуу жылын баштайбыз деген ойлойбуз. Баткен шаарынын тургунунун айтымында, быйылкы окуу жылы 15 сентябрда башталарына каршы. Бардык өлкөлөрдө окуу жылы 1 сентябрдан башталат. Тарыхта да 1 сентябрь билим берүү күнү деп белгиленет деп айтууда. Негизи 1 сентябрь деп бул дүйнөлүк бардык эле өлкөлөр 1 сентябрда окуу жылын баштайт да. Анан кийин тарыхта дагы 1 сентябрь окуу билим берүү күнү деп белгиленет. Анан бизде дагы билим берүү күнүн 15 сентябрга жылдырганы бул менин жеке пикиримде бир аз каршымын. Анткени 1 сентябрь ошол эле чөрөлгө менен кетиш керек деп ойлойм да. Окуучулар деле ошону менен тарбияланды, ошону көрдү да. Анан кийин 15 сентябрга жылып калганына бир аз каршымын. 25 май дегенде деле бизде 25 майда окуу бүтөт, бизде салтанаттуу жабылыш аземи деп даярданышат. Анан кийин эле бул болуп калганы, мындай токтоо мыйзам чыгып калганыга бир аз каршымын. Анткени бул убактылуу болобу, биротоло кетеби азырынча бизге караңгы бойдон калып атат. Негизи 1 сентябрь бойдон калганын мен колдойм. Эми окуу жылынын 15 сентябрдан башталгандыгы бул биз ойлоп атабыз, буга чейин жанагы пандемиянын шарттары же болбосо дагы бир кандайдыр бир себептер болушу мүмкүн. Бирок дегенде бул 1 сентябрь дайым эле ошол көп жылдардан бери, керек болсо ушу Союз учурунан бери эле 1 сентябрь бул бирим күнү деп калыптанып калгандай. Окуучулардын аң сезимине, ошол эле ата энелердин аң сезимине бүгүнкү күнү мына 1 сентябрь күнү биз балдарды окууга алып бара албай калдык. Бирок алар күтүштү. Баягы 1-2 класстагылар 1 сентябрда окуйбуз деп башташкан. Бул эмне үчүн 15 сентябрдан болуп калгандыгы боюнча толук кандуу түшүндүрүү берилген жок. Эгерде башка жылдары дагы 15 сентябрдан окуу баштала турган болсо, бул кандай болуп калат? Ошондо билим күнүн 15 сентябрга жылдырып коюшабы? Анан мындан сырткары дагы негизи окуу кайсыл числодон башталат, анысы маанилүү эмес. Эң негизи ошол билим деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Былтыркы жылдары онлайн болуп, көпчүлүк мугалимдер өздөрү деле мойнуна алыш керек. Жанагы окуунун деңгээли өтө төмөнгө түшүп кетти. Себеби балдар үйүндө окуп калды, ана көпчүлүк учурда ата энелери окутуп жүрдү. Бул деле билимдин деңгээлине өтө таасирин тийгизди. Эми биз ушул нерселерди келип окуунун жанагы мугалимдердин квалификациясын көтөрүүгө же болбосо мугалимдердин айлык маянасын көтөрүүгө, мектеп куралдарын менен камсыздоого көбүрөөк көңүл бурганыбыз жакшы.
Өкмөт мындай чечимин билим берүүнүн сапатын камсыздоо үчүн өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга ылайык офлайн режиминде билим алууга акырындык менен өтүү максатында кабыл алынганын маалымдаган. Эске салсак, Кыргызстандагы билим берүү мекемелери быйыл жаңы окуу жылы 2 жума кечирээк, тагыраагы 15 сентябрда башталмай болгон. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы 12 августта кабарлаган. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.